Жогоруда белгилеп өткөнүмдөй, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга белсенип, мамлекетке жол ачылып отурат. Жол демекчи, мамлекеттин экономикасынын күрөө тамырына айланган бул тармагындагы реформалар башталды. Жол курууга техника жок деп шылтоолобой, 700-ге жакын жол куруучу техникаларды сатып алууну мерчемдеп, алардын 265-и сатылып алынып, азыр жерлерде кызуу иштеп жаткан чагы. Жол менен кошо жарандык коргонуу тармагы дагы күчөтүлүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигине тик учактар, куткаруучу техникалар алынды. Ал эми бардыгы электр кубатына көз каранды болгон маалда бүгүнкү күндө ири кестердин агрегаттары реконструкцияланып, ондогон чакан кес, күн, шамал электр станциялары курулуп жатканына жамы журтубуз күбө. Ошону менен катар Кыргызстандын жүрөгүнө айланган Баткен облусуна миллиарддаган каражаттар каралып, айылдарды калыбына келтирүүгө, жаңы үйлөрдү, социалдык объектилерди курууга, элдин жашоо шартын оңдоого жумшалып жатат. Таалим тарбия, билим берүү тармагында бала бакчалардын, жаңы мектептердин курулушу 2 жылдан бери жигердүү жүрүп, республикадагы мектеп көйгөйү четинен чечилип келет. Мындан сырткары кызмат адамдарын ротациялоо ийгиликтүү натыйжасын берип жаткан үчүн жерлерде кызматтык үйлөр курулуп, колдонууга берилүүдө. Аймактардагы аэропорттордун курулуштары бүтсө, буюрса, өлкө ичиндеги аба каттамдары дагы жанданат. Бул долбоор эл үчүн жеңилдетилген социалдык долбоор болот. Мына ушул сыяктуу иш-аракеттерден улам эл аралык институттар тарабынан жүргүзүлгөн мониторингтердин негизинде Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түшкөн мамлекеттердин катарына кошулду. Урматтуу кыргызстандыктар, жогоруда тизмектелген ири долбоорлорду ишке ашыруу менен көздөгөн максатыбызга жетебиз, элибиздин мүдөөсүн орундатабыз. Бир аз убакыттан кийин Кыргызстандын жетишкендиктери менен сыймыктанчу учур да келет. Андай заманды жаратуу, өнүккөн өлкө куруу биздин колубузда. Себеби бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Тарых жаратып калуу улам боло бербей турган тарыхый шанс. Шансты кетирбейли, тарых жараталы, биз сөзсүз жарата алабыз. Өлкөнүн жаратылыш ресурстары, адам ресурстарын туура, сарамжал, астейдил колдонуп, аталардан бизге калган эгемендүү Кыргызстанды өркүндөтүп өстүрүп, кийинки муунга өткөрүп берели. Дагы бир жолу эгемендик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын.